Сулуу болом десеңиз ден соолукка кам көрүңүз. Организмге айрым пайдалуу заттар жетишпей, анын натыйжасында иммунитет төмөндөп, дене бой ыкшоо тартып жумушка болгон жөндөмдүүлүк активдүүлүгүн токтотот. Анын арты менен сулуулугуңузга да таасир этип, жагымсыз абал жаралат. Андыктан элдик ыкманы колдонуп, ден соолукту чыңдоо менен бирге сулуулугуңузду арттырыңыз. 1 стакан таза балга 4-5 аш кашык грек жаңгагын майдалап кошуп, 3 лимондун ширесин жана жарым аш кашык алоэ ширесин кошуп аралаштырасыз. Бул аралашманы күн сайын ар бир тамактануунун алдында 30 мүнөт алдын кабыл алып туруу зарыл. Экинчи, 100 грамм инжирге жарым литр суу куюп, аз отко 30 мүнөт кайнатасыз. 2 саатка тыныктырып коесуз. Андан кийин күнүнө 3 жолу тамактануунун алдында 30 мүнөт мурун жарым стакандан ичип коюу керек. Үчүнчү, клюквадан жасалган чай организмдин тонусун көтөрүүгө эң сонун жардам берет. Иммундук системанын калыбына келтирет. Ал үчүн клюкванын жемишин сүргүчтөн өткөрүп, кум шекери кошуп аралаштырасыз. Көз ченем менен андан соң чай ичкен чыныңызга 1 аш кашыктан кошуп иче берсеңиз болот. Суусунду кандырат жана чарчап турганда жакшы эс алууга шарт түзөт. Сулуу болом десеңиз, ден соолукка кам көрүңүз. 4-чү, карагаттын жалбырагынан жасалган чай дагы пайдалуу. Өсүп турган карагаттын жалбырагын үзүп келип, таза чайкап, жарым литр кайнак сууга салып демдеп коюңуз. Андан кийин чай чыныга куюп, бал кошуп ичсеңиз болот. Чарчоодон арылтат, организмди тазалайт. 5-чи, фундук менен сүт организмди энергияга толтурат. 100 грамм фундукту кургак сковородкага бир аз кууруп, кофе майдалагычтан өткөрүп, 50 грамм бал аралаштырып коюп куюңуз. Андан кийин сүттү кайнатып, ага 1 кашыктан аралашманы кошуп иче берсеңиз болот. 6-чы, бузинадан жасалган суусундукту ар дайым ичип жүрсөңүз, жумушка болгон активдүүлүктү гана күчөтпөстөн узак жашоого да себепчи боло турган касиети бар. 15 грамм кургатылган бузинаны 500 мг кайнак сууга салып, 10 мүнөткө отту азайтып коюңуз, андан соң ага бал кошуп ичесиз. 7-чи, пияз жана балдан жасалган шарап иммунитетти абдан мыкты көтөрүп, ишке болгон активдүүлүгүңүздү күчөтөт. 150 грамм пиязды арчып, туурап, ага 4 аш кашык таза бал салып, 1 литр кызыл шарапка аралаштырып коесуз. 2 аптага муздак жана караңгы жерге тыныктырып койгон соң, күнүнө 1 жолу кечинде уктар алдында 60 миллиграммдан баштап 100 миллиграммга чейин ичип түгөтүү талап кылынат. Ден соолугуңузга кам көрүңүз жана сулуулугуңузду сактап калыңыз. Биздин каналга катталып, пайдалуу кеңештерден алып туруңуздар.